Ысык Ата районундагы Таштанды полигону өрттөнүп жатат. Тургундар нааразы. Кант шаарынын таштандылары төгүлүп келген Ысык Ата районунун Жээк айыл аймагындагы Таштанды полигонунда ири өрт чыгып, бирок азыркыга чейин көзөмөлгө алуу жана өрттөчүрүү иштери жүргүзүлбөй жатканы жергиликтүү тургундардын нааразычылыгын жаратууда. Таштанды жайынын аймагынан коюу кара түтүн чыгып, жыт айлана чөйрөгө тарап, экологиялык жана санитардык абалды корчутууда. Жергиликтүү жашоочулар тиешелүү кызматтардын кайдыгер мамилесине нааразы болуп, журналисттерге жана коомдук активисттерге кайрылышууда. Алардын айтымында полигон көп жылдан бери көйгөйлүү маселе болуп келет, бирок ага көңүл бурулбай жатат. Бул биринчи жолу эмес, түтүнгө уланып жашап келебиз, балдарыбыз ооруп жатат. Эми болсо таптакыр өрт чыгып, эч ким келбей жатат. Эмне үчүн биздин ден соолугубуз эсепке алынбайт деп билдирди Жээк айылынын тургуну. Бишкекте бир тууган балдары изделүүдө. 13 жаштагы Абдулазиз менен 9 жаштагы Мурзакулы Сыдыковдор 19 майда Ак Ордо конушундагы үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Абдулазиз карашым менен футболка, кара жеңил бут кийимчен, Мурзакул жашыл көйнөк, кара шорты, боз түстөгү кроссовка кийген. Балдарды көргөн билгендер болсо милицияга 0312 35 29 47 35 12 70 0702 80 80 23 номерлери аркылуу кабарлап коюңуздар. Мирбек Атабеков менен Нурлан Насип менен мурдагы жолдошума караганда эркек экен. Белгилүү ырчы Кайрат Премердиевден мурдагы жубайы Эльвира Бегалиева жакында берген маегинде мурдагы жолдошу тууралуу оюн ачык айтып, көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Анын айтымында Кайрат Премердиев экөө ажырашкандан кийин болгону 4 ай өтпөй эле ал башка кызга үйлөнүп алган. Эльвира бул жагдайды сындап жатып, башка белгилүү ырчыларды мисал келтирди. Мирбек Атабеков да Нурлан Насип да менин мурдагы жолдошума караганда эркек экен. Алар азыркыга чейин үйлөнө элек. А менин мурдагы жолдошум болсо сүйүүсүн башкага арнап, бат эле башкага үйлөнүп алды, деди ал. Бул билдирүүдөн кийин социалдык тармактарда кызуу талкуу жаралууда. Айрымдар Эльвираны колдоп комментарий жазышса, башкалары бул жеке мамиле экенин эскертип, мындай теманы эл алдына алып чыгуу туура эмес экенин белгилешүүдө. Сиздин оюңуз? Булак Биякежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбатка деп чыгат 3197, единица кылып салам дегендерге о деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Адамдарга рахмат. Бишкекте аялды күйөөсү сабап салган. Бишкекте 37 жаштагы келинди чогуу жашаган 22 жаштагы эркек киши кызганычтын айынан сабап салган. Бишкекте аялды жарандык некедеги күйөөсү мыкачылык менен сабаган. Аял үйдө жалгыз көзүн ача албай жардамсыз жаткан. Кийинчерээк ооруканага түшкөн. Ага мээси чайкалган, мурун сынган, тиш сынган, бетинин сол тарабында 3 жеринен сөөктөр, 2 көз алмаздын тең контузиясы диагнозу аныкталган. Жабырлануучу алган милицияга арыз менен кайрылып алгач, бирок кийин туугандардын кысымы менен кайра кайтарып алган. Учурда анын 9 жана 7 жаштагы 2 баласы бар. Бул ишти акыйкатчы өз көзөмөлүнө алган айтылды. Акыйкатчы менен жолугушуудан кийин зомбулуктун курмандыгы Ленин Рибде кайрадан арыз жазып, эми өз укуктары үчүн күрөшүүгө даяр экенин билдирди. Казакстандан мурда соттолгон жаран 8 жаштагы кызга уятсыз иштерди жасаган үчүн камалды. Казакстандын Шымкент облусунда 8 жаштагы кызга карата жосунсуз жоруктарды жасаган үчүн мурда соттолгон жаран камакка алынды. Бул тууралуу казак басылмалар жазды. Андагы маалыматка караганда, окуя аталган аймакта жайгашкан турак үйлөрдүн биринин алдында болгон. Анда мурда оорулук кылган үчүн жазасын өтүп чыккан адам мектептен кайтып келе жаткан кызды көрүп калып, анын артынан ээрчип барган. Андан соң турак үйдүн ичине киргенде кызга
жардам берем деген шылтоо менен уятсыз иштерди жасаган. Аталган окуя боюнча шектүү камакка алынган, бирок ал кызга жөн гана жардам бергиси келгенин айтып, жасаган ишин моюнуна алган эмес. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Шектүүнүн күнөөсү аныкталса, ал 7 жылдан 12 жылга чейин камакка алына турганы маалым болду. Чүйдө айдоочу кичинекей кызды сүзүп кеткен учур видеого түшүп калган. Аламөдүн районунун Таштөө айылында 69 жаштагы киши кече 8 жашар кызды унаа менен сүзүп кеткен. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынан кыз жаракат алып ооруканага түшкөнүн, учурда тергөө иштери жүрүп жатканын айтышты. Медиктер Toyota Foreigner унаасын айдаган адамды текшере келгенде канынан алкоголь чыккан. Караколдо 2 унаа жөйлөшүп, бири бакты сүзүп токтогон. Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы жол кырсыгынан кийин бир унаа жолдон чыгып бакты сүзүп токтогон. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирди. Бул окуя боюнча Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы басма сөз кызматы тастыктап төмөнкүлөрдү билдирди. 2025 жылы 18 майда Каракол пристан унаа жолунан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа күн батыштан күн чыгыштык карай баратып, ошол эле багытта карай алдында кетип бара жаткан, жаран башкарып бара жаткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын артынан келип, каптал жагын жөөлөп алган. Анын кесепетинен унаанын рулуна ээ боло албай, жолдун жээгине чыгып, бактаракты сүзүп токтогон. Окуя болгон жерде айдоочу дене жаракаты менен ооруканага көрүнүп кеткен. Бул жол кырсыгы Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Бишкекте эркек киши автобуста эсин жоготкон. Тез жардам 1 сааттан ашык күттүргөн. Бишкекте бир адам автобуста эсин жоготуп койгон. Көөлөр аны аялдамага алып чыгышкан. Айтымында ал инсульт алган болушу ыктымал. Тез жардам 1 сааттан ашык убакытта келген. Ал эми жабырлануучунун телефону блоктолгондуктан окуяга күбө болгондор анын үй бүлөсүнө чала алышкан эмес. Булак Арча медиа. Өзүнүн 10 жаш кичүү күйөөсү катуу сабап салган. Бишкекте 37 жаштагы келинди чогуу жашаган 27 жаштагы эркек киши кызганыштын айынан сабап салган. Бишкекте аялды жарандык некедеги күйөөсү мыкайчылык менен сабаган. Аял үйдө жалгыз көзүн ача албай жардамсыз жаткан. Кийинчерээк ооруканага түшкөн. Ага мээси чайкалган, мурун сынган, тиш сынган, бетинин сол тарабында 3 жеринен сөөктөр, 2 көз алмасынын тең контузиясы диагнозу аныкталган. Жабырлануучу алгач милицияга арыз менен кайрылып, бирок кийин туугандарынын кысымы менен кайра кайтарып алган. Учурда анын 9 жана 7 жаштагы 2 баласы бар. Бул ишти акыйкатчы өз көзөмөлүнө алган айтылды. Акыйкатчы менен жолугушуудан кийин зомбулуктун курмандыгы Ленин райондук ички иштер башкармалыгына кайрадан арыз жазып, эми өз укуктары үчүн күрөшүүгө даяр экендигин билдирди. Булак Сокол медиа. Орусияда Түндүк Корея менен Өзбекстандын жарандары мушташышты. Орусиянын Приморск районунун Арсеньев шаарында Түндүк Корея менен Өзбекстандан барган жумушчулардын ортосунда жаңжал чыкты. Бул тууралуу Амурмаш телеграм каналы билдирди. Маалыматка караганда алар шаарда курулуп жаткан лыжа базасында иштеп жатышкан. Мушташ түшүнбөстүктөрдөн улам чыгып, катышуучулар анда курулуш буюмдарын колдонгонго чейин барышкан. Жаңжалдан кийин алар ишин улантышкан. Окуя так качан болгону айтылган жок. Булак Суперкежи. Шашылыш билдирүү. Өлкөдө сел жүрүшү мүмкүн. 23-27 майда туруксуз аба ырайына жана көтөрүлүп жаткан нөшөрлүү жан-чачынга байланыштуу республиканын Тоолу жана Той этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Кыргызгидрометке таянып билдирди. Ошондой эле дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Арыктарды, сел каналдарын тазалап, селди алдын алуу иштерин жүргүзүү зарыл. Тоолуу аймактарда эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалдын көбөсү болсоңуз, токтоосуз 112 кызматына билдириңиз. Чалуу акысыз жана күнү-түнү кабыл алынат деп айтылат расмий маалыматта. Блогер Арген Асанов сүйүктүүсү казак кызы экенин билдирди. Кыргызстандык белгилүү блогер Арген Асанов социалдык баракчасына казак блогери Дико менен түшкөн видеосун жүктөп, билдирүү калтырган. Ал видеонун алдына ушул ирет жакшы болсунчу, силерден көрүндүк деп жазган. Блогердин бул билдирүүсүнө көпчүлүк жылуу пикирлерин калтырышууда. Ошондой эле алматылык апа аларга алакан жайып бакыт тилеп өткөн. Беле кетсек Арген Асанов казак кызы Аружан менен 2023 жылдын июль айында баш кошуп, 1 жылдан соң эки жолго түшкөнүн жарыялашкан.